Эң алды мен сиздерди жергебизге кирип келген Нооруз майрамы жана аны менен катар чек арабыздын чечилиши менен чын дилимден куттуктаймын. Күн менен түн теңелип, өрүккүлү бүчүр байлап, гүл ачып, жаратылыш тегиз жанданып, жаңыланып жаткан мезгилдеги жар салган Нооруз майрамын утурлай чек арабыздын такталышына бир эле сиздер эмес, бүтүндөй Кыргызстан эли кубанып отурат. Биз Кыргызстандын чеги Баткенден башталат деп келебиз. Мына ушул чек арада дүрбөлөң болсо, жалпы Кыргызстанга доо кетет, жалпы кыргыз эли түп көтөрүлө Баткен үчүн тикесинен тик турууга даяр болот. Буга башыбыздан өткөн кечээки тарыхтар күбө. Кудай буюрса чек арабыз такталып түбөлүккө чечилди. Көчүүгө туура келген баткендик туугандарыбызды көңүл сыртында калтырбайбыз. Мамлекет мыкты шарттары менен жаңы заманбап үйлөрдү салып берүүнү өз мойнубузга алабыз. Мындан ары кыргыз-тажик чек арасы тынчтыктын, бейпилдиктин чек арасы, ынак коңшулук кызматташуунун чек арасы болот. Баткенде бейпил турмуш өкүм сүрүп, жалпы журтубуздун санаасы тынчыйт. Нооруз менен Кудай буюрса жаңы жашоо башталат.